Каржы министрлиги кыргыз тилинде иш кагаздарды алып барууга басым жасоодо. Эгерде 2022-жылы 30-40% документ гана мамлекеттик тилде болсо, 2023-жылы ал 86%га жеткен. Ал эми ушул жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен дээрлик 90%га чамалады. Ошо 90%га чыгарсак биз 100%га чыктык деп эсептейбиз. Анткени 10% иш кагаздары бул эл аралык уюмдар менен каталышууларга кирет, аларга расмий тилде жөнөтүлөт. Анан жарандардын кайрылуулары да. Жарандар болсо расмий тилде кайрылса, биз расмий тилде жооп бергенге, мыйзамдарга ылайык расмий тилде жооп беришибиз керек. Ошонун негизинде 10%ды биз расмий тилде жооп беребиз. 90%га чыгарсак биз толугу менен 100%га чыктык деп эсептейбиз. Мамлекеттик тил комиссиясы жүргүзгөн мониторингтин жыйынтыгы Санарип министрлиги дагы кыргыз тилин жигердүү колдонуп жатканын көрсөткөн. Ал эми коргоо жана жаратылыш министрликтеринин көрсөткүчү төмөнүрөөк. Мониторинг Инфодок системасы аркылуу ишке ашырылган. Бул жерде бүгүнкү күндө 3000ге жакын мамлекеттик мекеме уюмдар баардыгы тең катталган. Алардын баары тең мына ушул система аркылуу документ жүгүрүшөт да. Бул система эки тилде жүргүзүлөт, мынакей, эки тилде. Мына ушул система аркылуу жүргөн документтердин негизинде биз мына мондай төмөнкүдөй анализ жүргүзөбүз. Мисал үчүн, мынакей, бул жерде азыр көрүп турасыздар, иш кагаздары 2022-2023 жылдарда иш кагаздарын мамлекетте жүргүзүүнүн салыштырма таблицасы. Мынакей, 2023 жылы администрация, президент администрацияда 44% болсо, 23 жылы 53%га же 9%га өсүш болгон да. 2022 жылы жүргүзүлгөн мониторингтин жыйынтыгына токтолсок, кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүү 50%дан төмөн болгон. Ал эми 2023 жылы абал бир топ жакшырган. Анан биз ушул боюнча иш жүргүзүп, тиешелүү жыйындар өткөрүлгөн. Анын статистиканын жыйынтыктары боюнча бардык мекемелерге каттар жиберилген. Анан 2023 жылга карата бизде бир топ өсүш башталды да. 7%дан 27%га чейин өсүш болгон. Өсүш болду. Ошондо дагы бир өзгөчөлүгү бул 2023 жылы дагы бир топ мекемелер кошулду. Анын үстүнө алардын ички документтери дагы Инфодокска жайгаштырылды. Ошонун аркасы менен анан дагы бир жакшы белгилеп кетүүчү нерсе, көпчүлүк мекемелерде чыгыш документтерди жүргүзүүнүн статистикасы бир топ жогорулады. Иш кагаздардын кайсы тилде иштеп жатканына байкоодон сырткары сапатына да маани берилүүдө. Ал үчүн жаңы долбоорлор иштелип жатат. Азыркы учурда алар менен биргелеште жаңы проект менен иштеп атабыз. Документ KG аталган. Ошол долбоор боюнча сеттин ичинде жана ачык түрдө иш кагаздардын үлгүлөрү жасалып чыгат. Ошол жерде орфографиялык, грамматикалык жана башка синтаксистиге каталар. Эми аларды дагы текшерүүгө мүмкүнчүлүк алдык да. Ал үчүн биз бул жакта Инфодок системасы аркылуу, атайын функциялар аркылуу ошол иш кагаздарын биз өзүбүз мындай алып текшерүүгө мүмкүнчүлүк алынат да. Биз бул жерде отурду системадан эле документтерди алып, ошол жерде буйруктун же болбосо башка протоколдун, ушул сыяктуу бул жакка катталган документтердин баарын үлгүсүн алып, ушул жерден аны текшерип, аны канчалык деңгээлде жана типтүү нускамага ылайык келерин ошол жерден көрүп, көрсөтүп, ал жакка кайрылып, мүмкүнчүлүк болот да. Мониторингтин алкагында аныкталган көйгөйлөр четтетилерин мамлекеттик тил комиссиясына маалымдап, мындан кийин дагы кыргыз тилинин иш кагаздарда кеңири колдонулушуна талдоо уланарын белгилешти. Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.